İsfanamın görünüşü bir çeti. Бұл көргөзмөнүн аталышы үй. Biz барыбыз жаш сүрөтчүлөрбүз, 4 сүрөтчүбүз. Biz барыбыз жаш болгондуктан, кээ бирлерибиз үй бүлөлүү болгондуктан уже бирок ошентсе да азыр дагы эле өзүбүздүн үйүбүздү издеп, өзүбүздүн үйүбүздү курабыз деп жүргөнбүз. Ошон үчүн үй деп атадык. Ислам Дооров Баткендин алыскы Разаков шаарынан Борборго талантын өнүктүрүү үчүн келген. Ал 2011-жылдан тарта сүрөт чөйрөсүнө аралашып, Бишкектеги Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт интернатында, андан соң колледжинде билим алган. Учурда сүрөтчүлүктү кесип катары аркалап келаткан жаш талант бүгүн мынтип Борбор калаадагы сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсүнө катышууда. 2022 жыл мен үчүн аябай мөмөлүү жыл болду. Себеби бир жылдын ичинде 4 көргөзмөгө катышып турмун. Бири өзүмдүн персональный. Бул аябай жакшы деп ойлойм да. Үй аталышындагы көргөзмөгө Ислам Дооровдон сырткары жаш сүрөтчүлөр Аскат Калыбеков, Мирлан Шейшен, Абай Насириддиндин эмгектери коюлган. Бул выставка, бул көргөзмө экспериментальный болду. Себеби музыканттар менен сүрөтчүлөрдү кошуп аралаштырып иштедик да. Музыка менен сүрөткө кирген оңой болсун деп, атмосферага киргизиш үчүн көрүүчүлөрдү ошол музыка менен эметтик. Чыгармачыл жаштар бул иш аракеттери өзүн өзү өнүктүрүүгө, эл аралык деңгээлге чыгууга зор өбөлгө болот деп ишенишет. Кээ бир сүрөтчүлөрүбүз Абай же дагы башка сүрөтчүлөрүбүз Казакстанга барып жүрөт, же башка жакын өлкөлөргө барып жүрөт. Жакында Берлинде болгон дагы бир көргөзмө. Ушинтип болуп атат азыр. Көргөзмө сүрөтчүлөр менен музыканттардын катышуусунда өттү. Көрүүчүлөргө улуттук жана классикалык аспаптардын коштоосунда жандуу үн менен чыгармалар тартууланды. Айжамал Абдыкарова, Бекбол Бакыт уулу, Салам Медиа, Бишкек.